Ак үйдүн дарбазасын сүзгөн Даниэль Ажиевдин апасы айыпка жагылды. Ак үйдүн дарбазасын сүзүүгө аракет кылган Даниэль Ажиевдин апасы Сайкал Ажиева айыпка жагылды. Бул тууралуу маалыматты 17 октябрда Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Маалыматка ылайык ал коомдук жайда майда бейбаштык жана уят сөздөрдү айткан үчүн айыпталып 5500 сом айып пул төлөмөй болду. Беле кетсек, буга чейин соттолгон Даниэль Ажиевдин апасы Lexus үлгүсүндөгү унасы менен Бишкектеги жаңы ак үйдүн дарбазасын сүзгөндүгү маалым болгон. Эске салсак, Даниэль Ажиев былтыр 5 июнда көп сандагы вебкам студияларды уюштурган деген негизде кармалган. Ал байыгы качып кетүү үчүн Өзбекстанга барганда колго түшүп, Кыргызстанга өткөрүлгөн. Ажиев быйыл 31 июлда күнөөлүү деп табылып, 9 жылга эркиндигинен ажыратылганын Бишкектин 1-май райондук соту билдирген. Ошондой эле ал 2 жылга ишкердик менен алектенүү укугунан ажыратылып, мүлкүн конфискациялоо менен жазасын жалпы режимдеги түзөтүү колониясында өтөй турганы айтылган. Орусияда 2000ден ашык мыйзамсыз жүргөн мигрант чыгарылат. Москвада бир жумага созулган нелегал 2024 операциясынын экинчи этабынын жыйынтыгы менен 2000ден ашуун мигрант Орусиядан чыгарылат. Бул тууралуу орус басылмалары жазышууда. Иш чаранын алкагында Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва шаары боюнча башкы башкармалыгынын милиция кызматкерлери тарабынан 13 миңден ашык миграциялык мыйзам бузуу фактылары аныкталган. Административдик материалдарды кароонун жыйынтыгы боюнча сот органдары тарабынан Орусиянын аймагынан 2000ден ашык чет өлкөлүк жарандарды административдик чечим менен чыгаруу кабыл алынган. Чет элдик жарандарды депортациялоо боюнча 20 токтом кабыл алынып, алардын 12си депортацияланган деп билдиришти Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Орусиянын кылмыш жаза кодексинин беренелери боюнча мыйзамсыз миграцияны уюштуруу боюнча 420 кылмыш иши козголгон. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү, 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Тажикстанда ЖУКУКунун машыгуусу башталды. Тажикстандын Харб майдан полигонунда ЖУКУКунун рубежи 2024 машыгуусу старт алды. Бул тууралуу коргоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык ага Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Тажикстан өлкөлөрүнүн куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү катышты. Машыгуунун негизги максаты ЖУКУКка мүчө өлкөлөрдүн аймагына мыйзамсыз куралдуу топтордун кирүүсүн жоюу боюнча согуштук аракеттерди даярдоо. Ошондой эле тоолуу жана чөлдүү аймактарда согуштук операцияларды уюштуруу, аскерлерди окуу күчүрмөн, милдеттерге даярдоо маселелери да каралууда. Рубежи 2024 машыгуусуна 1500гө жакын аскер кызматчысы катышып, 250дөн ашык аскердик катайын техника, анын ичинде учактар, тик учактар жана учкутсуз аппараттар колдонулууда. Туркияда болгон жер титирөөдө 187 адам жаракат алды. Туркиянын Малатия провинциясында болгон жер титирөөнүн кесепетинен 187 адам ар кандай оордуктагы жаракаттарды алды. Бул тууралуу түрк басылмалары жазышууда. 3 имарат жарым жартылай урап түшкөн. Учурда жаракат алган 43 жаран дарыгерлердин көзөмөлүндө деп кошумчалады бөлүм башчы. Эске салсак, 16 октябрда Малатияда 6,1 балга жеткен катуу жер титирөө катталган. Жер титирөө Малатия провинциясында гана эмес, эки коңшулаш Диярбакыр жана Элязык шаарларында сезилген. Иран куралдын өзөктүк түрүнөн да кубаттуусу бар экенин айтты. Иранда өтө кубаттуу курал бар. Бул туурасында Ислам революциясынын коргоочулар корпусунун куралдануу жана аны өнүктүрүү комиссиясынын мурдагы катчысы Ибрахим Рустами айтканын РИА Новости AFP ресурсуна таянып билдирди. Бизде өзөктүк куралдан да ашып түшкөн жабдуулар бар деген ал. Рустами бирок толук айтып берген эмес. Өткөн жумада Израилдин мурдагы премьер-министри Нафтали Беннет жакынкы чыгышта Ирандын өзөктүк объектилерине чабуул коюш үчүн тарыхый жагдай түзүлдү деп жар салган. Мындан кийин ирандык 39 парламентарий еврей мамлекети тарабынан коопсуздук боюнча жаралып жаткан кырдаалды чечиш үчүн улуттук коопсуздук боюнча жогорку кеңешти чакырган.
Ирандын коргонуу доктринасы жогорку руханий лидери Али Хаменейнин исламдын эрежелерине каршы келет деген фатваларына таянып, өзөктүү куралды түзүүгө тыюу салган. Эске салсак, 2024-жылдын 1-октябрында кечинде Иран Израилге 200дөн 500гө чейин ракета учурган. Муну коргонуу деп аташкан. Ислам революциясынын сакчылар корпусу ракеталык сокку Ирандын союздашы Хезболланын лидери Хасан Насрулла менен Хамастын жетекчиси Исмаил Ханяны өлтүрүүгө жооп иретинде жасалганын билдирген. Ал эми Израиль аскерлери 180ге чукул баллистикалык ракета кое берилип, анын арбынын келип тийгенче эле жолдон тосуп алып талкалагандыктарын айтышкан. РФ Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова АКШнын жакынкы чыгыштагы кадамдары ийгиликсиз болуп калгандыгын белгилеген. Ал Ак үйдүн билдирүүлөрү кризистерди чечүүдө эч нерсеге жарабай калганын кошумчалаган.